Оштуктар деп оозуна келген сөздү айткан кыз кечирим сурады. Интернет айдыңында оштуктар тууралуу сын көз караштагы пикирлерди айткан кыз жалпы кыргыз элинен кечирим сурады. Анын айтымында жолдошу менен уруша кетип, ал Жалал Абадтык болгондуктан ага ачуусу келип айта салган. Мен күйөөм менен уруша кетип, ал мага да жаман сөз айткандыктан эмоция менен айта салгам. Хейтерлер кесип бөлүп мени жаман көрсөтүп ташташыптыр. Бардыгыңыздардан кечирим сурайм, деди ал. Булак Кыргыз Кабар. Ошто бала бакчада уктоодон баш тарткан кызга тарбиячы ийне сайып сабаган. Оштогу бала бакчалардын биринде уктоодон баш тарткан 5 жаштагы кызды тарбиячысы ийне менен денесинин ар кайсы жерине сайгылаган. Бул тууралуу жабырлануучунун апасы Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Жабырлануучунун апасынын айтымында окуя 5 апрелде орун алган. Кызымды бакчага мен алып барганмын. Кечинде атасы алып келди. Ал эч нерсени байкабаптыр. Мен кызымды карасам, башындагы бир уш чачы жуулунуп калыптыр. Кулактарынын айланасына, башына ийне сайылыптыр. Башында канап турган жери да бар экен, деп жазган 5 жаштагы кыздын апасы. Мен уйкум келбей, тарбиячыдан мага тапшырма беришин сурандым. Бирок ал укпай койду. Мен дааратканага барып келсем, сенин башкалардан айырмаң жок, болбосо ийне саям, деди. Ошол жерде башка тарбиячы да бар эле. Ал чыгып кеткенден кийин мага ачууланып, ийне менен сайгылай баштады. Чачтарымдан кармап алып сабады, деп билдирген жабырлануучу кыз. Булак медиа центр. Парламентте Жапаров уу коргошундан кантип дары жасап жатканын текшерүү сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент уу коргошундан дарыны кандай шартта жасап жатканын текшерүүнү сунуштады. Эл өкүлү төрагага кайрылып, бул боюнча депутаттык комиссия түзүп, же тармактык комитетке тапшырма берүү керектигин айткан. Өткөн жумада дүйнөгө өтө шылдың болдук. Биз баа берип же текшеришибиз керек. Саламаттык сактоо министри коронавирус күчөп жаткан маалда уу коргошунду жарнамалап жатат. Президент менен каерде кайнатып отурганын текшерели. Резиденция мамлекеттик мекеме өзү билемдик кылбашы керек. Депутаттык комиссияга илимпоздорду чакыралы. Эгер туура деген тыянак берсе, тескерисинче президентке медицина илимдеринин доктору наамын берели, деди Бекешев. Ошондой эле ал дарыгерлер министрликтин басымынан коркуп уу коргошунун кесепети тууралуу айта албай жүргөнүн белгиледи. Булак Спутник KG. уу коргошумга ууланды деген божомол менен 3 бейтап ооруканада жатат. Бишкекте оор абалда ооруканага түшкөн 3 киши уу коргошундан ууланган болушу мүмкүн деп божомолдонуп жатат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, 20 апрелде Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна 61 жана 56 жаштагы жубайлар оор абалда барган. Аларга болжолдуу түрдө аконит же уу коргошундан ууланган деген диагноз коюлган. Алар уу коргошунду көп убакыт бою колдонуп келе жатышканын, өсмө оорусунан улам ууланардын алдында аны көбүрөөк ичип алышканын айтып беришкен. Министрликтин маалыматына караганда, ушул эле күнү улуттук кардиология жана терапия борборуна өтө оор абалда 63 жаштагы жаран түшүп, агада белгисиз заттан ууланган деген диагноз коюлган. Андан анализ алынып, абалы эмнеден начарлаганы иликтенүүдө. Азыр 3 бейтаптын тең абалы турукташты. Булак Азаттык. Дарыгерге кол салуунун чоо жайы иликтене баштады. Бишкектин 1-май райондук милициясы улуттук госпиталдын дарыгери Болот Таировго кол салуу фактысын иликтей баштады. Иш сотко чейин көндүрүшкө Жоруктар кодексинин 119-беренеси менен алынганы маалым болду. Таиров 20 апрелде өзүнө кол салуу болгонун айтып, милицияга кайрылган. Ооруканага милиция кызматкерлери барып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Буга чейин улуттук госпиталдын дарыгери Болот Таиров социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу иш учурунда өзүнө кол салуу болгонун жарыялаган. Дарыгердин айтымында, кол көтөргөн жаран алгач бейтапты машинеден көрүүнү суранган. Ал сыртка чыгып, бейтапты да машиненде таппай, иш ордуна келгенден кийин ал адам сөгүнүп, эшикти талкалап кирип келгенин, замбилде жаткан бейтапты көрөйүн дегенде баш жагына сокку жегенин айтууда. Жаңжал видео байкоого жазылып калган. Экинчи тарап окуя тууралуу комментарий бере элек. Булак Азаттык. Кубанычбек Жумалиев депутаттык мандатын тапшырды. Жогорку кеңеште Бир Бол фракциясынын депутат Кубанычбек Жумалиев депутаттык мандатын тапшырды. Эл өкүлүнүн мандатын алуу маселеси борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү жыйынында каралды. Ага ылайык Жумалиев кызматтан кетүү боюнча арызын 13 апрель күнү эле жазып БШКга тапшырган. Бүгүнкү жыйында БШКнын мүчөлөрү депутаттын мандаты боюнча токтом долбоорун бир добуштан кабыл алышты. Булак Кыргыз Кабар.